бир убакта күйөөм измена кылган. Андан кийин кечирим сурады, болду токтоттум деди, бирок мен дагы эле ошону кечире албай атам. Эстесем эле жиним келет, жиркенем, анан тигиндей мындай деп жазасыңар да кыздар. Фигнёй не страдайте. Лучше балдарыңарды карагыла, балдарыңарды чоңойткула. Ошол мен постоянно айтам да кыздаргачы. Ошол балдарыңардын жаш курагы экинчи кайталанбайт. Өзүңөрдүн жаш курагыңар кайталанбайт. Анан эмне деп айтасыңар балдарыңарга? 28 жашымда, 35 жашымда атаңдын тетиякта бир кызга барып жүргөн эстеп шорголуп, күнү түнү шорголуп күндөрдү өткөрдүм. Вместо того, чтобы сени тарбиялап, сага жомок окуп берип, сен менен ойногондун ордуна мен всякий фигня менен алаксып жүрдүм деп айтасыңар. Кайсы изменаны кечирбеш керек? Тебелеп тепсеп, сенин үстүңө, сенин көзүңдү карабай, күндүз чалып атса кыздары, сен билериңди билип туруп, нагуу кетип атса, же экинчи аял алам деп атса кечирбеш керек. Анда четко границаны коюш керек. Жеке чек-араны койгонду мен курстарымда үйрөтөм. Кантип коюш керек? Дароо койгонду үйрөнө албайсыңар, бирок акырын койгонду үйрөнөсүңөр. Жеке чек-аранын түрлөрү. Эмне үчүн ушул моментте силер жеке чек-араны койбосоңор, өзүңөр үчүн мен үчүн норма эмес деп чечпесеңер,